Мы дарим плюс 50% к вашей сумме вложений. Например, вы инвестируете 20 тысяч рублей, а на счет для работы получаете 30 тысяч рублей. А там с нашим экспертом и все 70 тысяч рублей за месяц можно заработать. В общем, регистрируемся и получаем бонус. 20 000 рубль салып, bir ayda 70 000 рубль чыгарып алуу албетте өтө кирешелүү. Бирок бул жарнама deepfake. Чындыгында Олег Тиньков мындай сөздөрдү эч качан айткан эмес. Үстүбүздөгү жылдын 2-кварталында кардарларга билгизбей 211 000 ирет акча которулуп, алардын көлөмү дээрлик 3 миллиард рубльга чукулдаган. Мындай маалыматты Орусиянын Борбордук банкы билдирди. Шылуундар телефондук чалууларды жана интернет ресурстарды колдонгон. Fact Check KG редакциясы deepfake'терди колдонгон шылуундардын тузагына илинип алуунун ыктымалдуулугу кандай экенин текшерип көрдү. Deepfake'тер биринчи кезекте онлайн насыя берүүнү сунуштаган банктар үчүн коркунуч жаратат. Банктар колдонгон жүз таануу технологиясын Sensity компаниясынын изилдөөчүлөрү кыйгап өтүшкөн. Алар ID карталардын негизинде 10 deepfake түзүп, системаны 9 ирет алдап өтүшкөн. Ал эми эң ири deepfake алдамчылык Кытайда катталган. Шылуундар салык кызматынын 100 таануу системасын алдап, 76 миллион 200 000 долларга ээ болушкан. Жасалма интеллектти колдонуу менен адамдын үнүн жасоо дагы кооптуу. Технология адамдын үнүн гана эмес, анын акцентин жана сүйлөө өзгөчөлүгүн дагы окшоштура алат. 2019-жылы Улуу Британияда шылуундар deepfake үн колдонуу менен 220 000 евро уурдай алышкан. Британдык энергокомпаниянын ген директору өз жетекчиси менен сүйлөшүп жатам деп ойлогон. Фейк жетекчи каражатты Венгриядагы өнөктөшкө тез арада өтүнгөн. Алдамчылыктын дагы бир жолу спутниктик сүрөттү тиркөө менен өрт же суу ташкыны жөнүндө сөз кылуу. Вашингтон университетинин география кафедрасынын доценти Бо Джаонун айтымында мындай сүрөттөрдү да текшерүү керек. Чындыгында сапатынын төмөн болгондугуна байланыштуу аларды жасалмалоо оңой. Ошондой эле адамдар спутник сүрөттөрүнө көбүрөөк ишенишет. Deepfake'тер менен кантип күрөшүүгө болот? Бүгүнкү күндө жасалма интеллект deepfake'терди 30-дан 97%га чейинки тактык менен аныктай алат. Мындай тыянакты Карнеги Меллон университетинин изилдөөчүлөрү чыгарышкан. Deepfake'тер менен мыйзам алкагында дагы күрөшүүгө болот. Айтсак, Кытайда 2020-жылдан бери deepfake видео жана аудио материалдарды алардын жасалма экенин билдирбестен таркатуу кылмыш иши болуп эсептелет. Калифорнияда да шайлоо аяктаганына 60 күн болгуча саясий талапкерди жамандаган жана шайлоочуларды жаңылыш чечимге түрткөн deepfake видеолорду таркатууга тыюу салынган. Орусияда түп нускага укугу бар тараптын уруксаты болмоюнча аны колдонуу мыйзамсыз деп эсептелет. Улуу Британияда машина жараткан объектке менчик укугу ушул объекттин жаралышына түздөн-түз катышы бар тарапка берилет. Ал эми Кыргызстандын мыйзамдары үчүн жасалма интеллект жаңы түшүнүк. Андыктан ага байланыштуу маселелерди жөнгө салуу мыйзамдарда каралган эмес. Өлкөбүздө deepfake технологияларын колдонуп шылуундук кылуу учурлары тууралуу дагы азырынча маалымат жок. Бирок Орусияда жүргөн 1 миллиондон ашуун мекендешибиздин шылуундардын курмандыгы болуп калуу ыктымалы жогору. Жасалма интеллект эбегейсиз ылдамдык менен өнүгүп, аны колдонуу учурлары көбөйүүдө. Андыктан бул тармакты мыйзамдаштыруу зарыл. Бул багытта иш алып барууга эл аралык изилдөөлөр жана эрежелер өбөлгө түзө алат. Назарыңыздарда Fact Check KG болду. Маалыматты ар дайым текшериңиз жана ишенимдүү булактарга гана ишеним көрсөтүңүз.